Бул Бегимай, студент, 20 жашта. Спорттун триатлон, чуркоо жана сүзүү түрлөрү менен машыгат. Шаарда велосипед менен жүргөнүнө 3 жыл болду. Көрүп аткандай эле биякта велодорожканын эмеси бар, белгиси бар. Бирок бул белгини эч ким көрбөйт да. Биякта унаалар турган үчүн бизге тоскоол болот биякта жүргөндө. Анан кийин биз тротуар менен жүргөнгө турарак келет да. Бишкектин Токтогул көчөсүндө веложол жасалган, бирок вело тебүүчүлөр бул жолдон кете албайт. Бул жер сиз токтоп турган жер эмне жер билесиңерби? Мен бирок айла жок турам. Анда бир акча берген кетейин. Жок. Эмне эле чоңгуз. Анда бүт бул машинаны алдырыш керек. Буну жөн эле чийип койгон. Калп эле. Жеңе велосипед дорожкада жүргөнгө болбойт. Бизде көпчүлүк учурда ошо линиялар сызылып берип атат, бирок унаа токтотуучу жайлар жетишсиз болгондуктан ал жерди биз баягы парковка катары колдонуп атабыз. Табылдынын айтымында вело тебүү маданиятын өнүктүрсөк, жол тыгындары азайып, коомдун деңгээли, адамдардын бири-бирине болгон мамилеси оңолот. Велосипеддин эмеси артыкчылыктары аябай көп да. Мисалы азыр бир ишибизди машина менен же коомдук транспорт менен бүтүрүүгө чыга турган болсок, ушул центрдагы көп убактыбыз кетет. Биринчиден жол чырактар турат, эме болуп калат, пробка болуп калган учурлар болуп калат. Анан бир жерге бара турган болсоң, машинаңды токтотконго жер таппай каласың да. Велосипедди каалаган жерге калтырып кое бересиң, каалаган көчө менен кирип кете бересиң да. Унаалардын көптүгүнөн жана айдоочулардын жол эрежелерин сактабагандыктан вело тебүүчүлөр көп жабыркашат. Айдоочулар сыйлабайт сени. Айдоочулар мынтип четке кагып эле эметип беришет да. Кийин көбүнчө маршруткалар мисалы барасаң эле күтпөгөн учурда эшик ачылып калат. Кийин туруп каласың, аякта да эчтеке сөз айта албайсың же эмете албайсың да. Анан барасаң эле аял кишилер көп айдоочуларда, мындай аялдарды көргөндө коркосуң да. Алар резко эметишет, өзүлөрү коркуп кетишет, кийин алардан коркосуң, сенден коркуп кетишет. Унаалар көп да, машиналар көп, бирок адам велосипеддин үстүндө адамдар аз да. Ошондон мындай канча биз көбөйсөк, ошондо дагы жолдор өзгөрүп баштайт да. Бир велосипедист үчүн шарт түзгөнгө туура эмес деп ойлойм да. Биз барбыз, бизге жол керек деп чыгып баштасак, ошондо болот да.